Ошол трибунадан пайдаланып, мен ошол легендарлуу парламенттин депутаттарынын бардыгына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен ошол депутаттардын бардыгына узак өмүр каалайм, ден соолук каалайм. Өтүп кеткендердин жаткан жери жай топурагы торко болсун. Алардын арбактары, алардын жасап кеткен элеси, алардын иши, ошол жерде отуруп кабыл алган чечимдери, алардын жасаган иши түбөлүк биздин оюбузда болот. Менин оюмда болот. Мен муну ачык айтып коеюн. Аны талашпайлы мен төрага болуп түбөлүк кала берем. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бүгүн ушул тарыхый залда Кыргыз Республикасынын эгемендүү Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясын кабыл алган күндүн 30 жылдыгы менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Мен силер менен кошо өзүмдү тоже куттуктайм. Себеби 30 жыл мындан мурдакы кабыл алынган конституцияны ушул жерде силер менен отуруп майрамдап бир жылуу сөздөрдү айтат экен деген тагдырга жеткениме чындыгын айтканда ыраазычылыгымды билдирем. 1990 жылдын 15 декабрында ушул залда Кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп ат менен кирген парламент тарыхый Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин тарыхындагы биринчи жолку эң жогорку бир документ кабыл алган. Ал Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү деген декларация болгон. Мына биздин эгемендүү Кыргыз Республикасынын башаты, биринчи фундаменти ошол 1990 жылдын 15 декабрынан башталат десек, бул туура болот. Себеби мына ошол декларацияда Кыргыз Республикасынын келечеги жөнүндө, кандай мамлекет курабыз, бийлик бутактары жөнүндө, ошол декларацияда бийлик бутактары дүйнөдөгү цивилизованный өлкөлөр катары 3 бөлүктөн турат деген сунуштардын, аныктамалардын бардыгы ошондо киргизилген. Так ошондо биз мамлекетибиздин атын Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деген атын өзгөртүп, Советтер Союзу жашап турган мезгилде мамлекетибиздин атын Кыргыз Республикасы деп атаганбыз. Кыргыз Республикасынын бүгүнкү эгемендүү Кыргыз Республикасынын башталышы 15 декабрь 1990 жыл айланайындар. 1991 жылкы 31 августтагы кабыл алган декларациябыз бул көз карандысыздык жөнүндөгү декларация. Ал декларация ошол 90 жылдагы суверендүүлүк жөнүндөгү декларациянын түздөн түз уландысы. Суверендүүлүк жөнүндөгү декларациябыз 15 статьядан турган кеңири жазылган декларация. Ал эми 31 августтагы 91 жылы кабыл алган декларациябыз бар болгону 5 статьядан турат. Себеби ал мурдакы кабыл алынган декларациянын түздөн түз уландысы. 91 жылкы кабыл алган декларациянын 1 статьясы Кыргыз Республикасы көз карандысыз, суверендүү, демократиялык өлкө деп негизги республиканын принциптери белгиленип турат. Кыргыз Республиканын территориясы бөлүнгүс, Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы жана закондору иштейт деп жазылып турат. Мына ошондон баштап биз өзүбүздүн конституциянын негизинде толук кандуу мамлекет катары элге тааныла бердик десек болот. Ошол эле 91 жылкы конституциянын 3 пунктунда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн тааныш үчүн башка республикаларга жана дүйнөлүк мамлекеттерге
кайрылуу жөнүндө. Ошонун негизинде президент өзү линиясы менен мен парламенттин атынан башка республикаларга дүйнөдө Кыргыз Республикасы деген мамлекет пайда болду. Биздин суверендүүлүгүбүздү, биздин көз карандыстыгыбызды таанып берсеңер деп кайрылган болчубуз. Бул жерде айтылды 1992 жылдын 2 мартында биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болуп кирдик. 3 мартта Кыргыз Республикасынын жаңы желбиреген мамдай жакшынакай Манас бабабыздан калган кызыл туусун бириктирдик. Ортосуна түндүктүн элементин койдук. Мына биздин ушул жерде жогорку кеңештин ошол мезгилдеги депутаттар отурат. Мына Ишенбай Кадырбеков отурат. Бул дагы качкан ошол конкурска. Баарын чогултуп алып бир сураган болчумун, айланайындар. Кайсыл реңди берсеңер өзүңөр билгиле. Көк болобу, жашыл болобу, кызыл болобу. Бирок биздин желекте түндүктүн элементи болсун деп. Себеби түндүк деген бул биз кыргыздар өзүбүздүн түндүгүбүздү көтөрүп, түтүнүбүздү улатып, мамлекетибизди куруп жатабыз деген символ, айланайындар. Кыргыздын түндүгү бул сакральный нерсе, бул ыйык нерсе. Мына ушул желегибиздин ортосундагы турган түндүгүбүз, өзүбүз көтөрүп алган мамлекеттүүлүгүбүз түбөлүк болсун. Мына ол жерде жогорку кеңештин мурдакы төрагалары отурат. Ушулардын бардыгына мен ыраазычылыгымды билдирем. Себеби ар бири өзүнүн убактысына, өзүнүн мезгилине, өзүнүн иштеп кеткен мөөнөтүнө жараша Кыргыз Республикасынын мындан аркы чыңдалышына, экономикалык, финансылык, саясий жана башка мүмкүнчүлүгүн мындан ары арттырууга ар бири өзүнүн колунан келген салымын жасап кеткен кишилер. Мен ушул жерден бир таарынчымды айтып коеюн. Акылбек Үсөнбекович, мен кайрылдым эле, өзүң эмес, башкаларга. Ушул залга 5 майда Кыргыз Республикасынын 1-конституциясынын 30 жылдыгы болуп жатканда легендарлуу парламенттин депутаттарын баарын чакырып койсоңор деп. Азыр 350 кишиден ашып кетсе 150ге жетпеген киши калды. Мезгил өтүп атат. Тагдыр ошондой экен. Бирок ошо кишилердин эмгеги унутулбас керек болчу. Ошол трибунадан пайдаланып, мен ошол легендарлуу парламенттин депутаттарынын баардыгына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен ошол депутаттардын баардыгына узак өмүр каалайм, ден соолук каалайм. Өтүп кеткендердин жаткан жери жай топурагы торкоо болсун. Алардын арбактары, алардын жасап кеткен элеси, алардын иши, ошол жерде отуруп кабыл алган чечимдери, алардын жасаган иши түбөлүк биздин оюбузда болот. Менин оюмда болот. Мен муну ачык айтып коеюн. Ошол легендарлуу парламенттин аркасында калган, мына азыр уже чоңоюп келе жаткан уулдары, кыздары, небере, чөбөрөлөрү дайыма сыймыктанып жүрүш керек. Менин атам, менин энем, менин жакындарым ушул парламентте туруп, ушул мамлекетти түзгөн, ушул мамлекетти түзүүгө салым киргизген кишилер болчу деп түбөлүк сыймыктанып жүрө турган жаштарга мен жакшылык каалайм, айланайындар. Урматтуу Кыргыз Республикасынын депутаттары, бүгүнкү жыйынын катышуучулары. Конституция жөнүндө сөз көп айтылып жатат. 10 жол өзгөрттүк деп муну да айтып жатабыз. Конституцияны 10 жол өзгөртүш бул акылдуулуктан эмес. Бул ошонун бардыгы тең мезгил ошону талап кылган болчу деген түшүнүк бул дагы туура эмес. Көпчүлүк убакта биз конституцияны бир адамдын, бир группанын кызыкчылыгы менен конституцияларды өзгөртүп келдик. Бул жөнүндө айта бергенде, кайталай бергенде, мунун бардыгы тең элге белгилүү нерсе. Мен кайталабайм. Мындан кийинки
кабыл алган конституциябыз эсте болсун. Ушул 10 жолку өзгөртүлгөн конституциянын экөө гана толук элдик талкууга чыкты. Биринчи, биз кабыл алган 93-жылкы конституция, биз конституцияны кабыл алаардан мурда 6 ай анын концепциясын талкууладык. Мына жогорку кеңештин ошол мезгилдеги депутаттар отурасыңар айланайындар. Анан кийин элдик талкууга чыгарып концепциясын. Ошонун негизинде анан 2 жыл конституцияны үстүн иштедик. Акыркы жолку конституциябыз бир өзгөчөлүгүн айта кетиш керек. Бул реалдуулугу үчүн, чындыгы үчүн мамлекеттик башкаруунун кайсы формасын кабыл алабыз деп элге референдум аркылуу макулдугун алган, бул туура болду. Азыркы күндө канчалык сын болбосун, ар түркүн ой пикирлер айтылбасын, анын баары закон ченемдүү нерсе. Бирок президенттик форманы, президенттик башкаруу мамлекеттик формасын тандап алуу, бул бүгүнкү күндө элдин өзүнүн койгон максаты. Ал эми ошол кабыл алынган конституциянын иштеши кандай болот? Ошол конституцияны мындан ары сактап кала алабызбы, же кала албайбызбы деген сөз, бул экинчи сөз. Ушул эле парламенттен, ушул эле залдан, менимче кийинки убактарда биздин жаш депутаттарыбыздын арасынан дагы сөз чыгып атат, конституцияны өзгөртө коелук деп. Айланайындар, анын эч кандай менимче кереги жок. Конституциянын, жаңы конституциябыздын 66-чы беренинин 2-чи пункту мынандай деп турат. Президент элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин камсыз кылат дейт. Жетет ушул пункт. Мына президентке бардык укук берилип атат. Болгондагы жалаң эле укук эмес, жоопкерчилик да коюлуп жатат. Президент элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин камсыз кылат. Президент кайсыл ишке өзү чуркабасын, бир киши мен бардык жоопкерчиликти мойнума алдым деп иштеп жатканына рахмат деп коелук, бирок бир киши бардык нерсеге жете албайт. Президенттин өзгөчөлүгү, анын ишмерлүүлүгү бийлик бутактарынын ар бирин иштете билүүдө турат. Өкмөттү парламент менен бирге, сот менен бирге, башка органдардын баары менен бирге мына президент ушуларды иштете билсе, демек ошондо гана мамлекетте ийгилик болот. Ал эми бир эле нерсе боюнча биз конституцияны өзгөртө коелук деген ал туура болбойт. Эми мындан ары конституцияны өзгөртүүгө шашпай кое турсаңар, мезгил келет, чындап эле мезгил ошондой талап кое турган болсо, аны келечек көргөзөр. 5 май биздин филармониябыздагы болгон чоң салтанаттуу жыйында Садыр Жапаров президентибиз мындай бир жакшы сөздөрдү айтты. Бизде сөз эркиндиги менен адам укугун коргоо биринчи орунда турат. Бул президенттин сөзү. Мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасаба, жалган маалымат таратпа, бирөөгө жала жаап беделине шек келтирбесең болду. Каалаган сөзүңдү сүйлөп, каалаган ишиңди кыла бер деген принцип сакталат мындан ары дейт. Мына президенттин сөзү. Ошонун негизинде Кыргыз мамлекетинин мындан аркы иш жүргүзүшү президенттин айткан сөзүнүн негизинде болуш керек. Көрүнгөн, айтылган ой пикирлер үчүн, ал эми ой пикирди ачык айтып көнүп калган элбиз кыргыздар. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо. Кылымдар бою баш кезмек бар, тил кезмек жок деп келген улуу элбиз. Биз үчүн сөз эркиндиги өзүбүздүн башыбыздан дагы өйдө турган нерсе айланайындар. Ошо сөз эркиндигин
Biribizге айтқан сөзүбүздү туура түшүнүп, туура баалай билелик. Президенттин мына сөздөрүн мен толугу менен колдойм. Биздин бийлик башындагылар дагы Конституциянын негизинде, президентибиздин айткан сөзүнүн негизинде мындан ары демократия аралчасы деп аталган мамлекетибиздеги демократиялык өзгөрүштөр, демократиялык кыймылдар, демократия менен жашоо, эркин жашоо, өзүбүздүн мамлекетибизде сыймыктанып жашоо биз үчүн салт болуп калышы керек. Биз үчүн жетишкендик болуш керек. Мен ушул өлкөдө жашайм. Ушул мамлекет менин мамлекетим. Мен ушул жерде каалаганымды айтам, каалаганымдай сүйлөйм, каалаганымдай сын айтам. Бирок мен мамлекеттин биримдүүлүгүн сактайм. Мен ушул Кыргыз элинин биримдигин сактайм. Себеби ушунун бардыгы тең бирдин Конституцияда жазылып турат деген ой пикир менен жашасак, менимче ийгиликтер мындан ары дагы болот деп ойлойм. Өтүп кеткен мындан 30 жыл мурда ушул жерден жаңы Конституцияны кабыл алган биздин легендарылуу парламенттин депутаттарына 30 жылдык жөнүндөгү указда, президентибиздин указында бар эле, төш белги жөнүндө, эгерде төш белги чыга турган болсо, ошолордун баарына жерлерде, ошол жердеги айыл өкмөттөр аркылуу, жана башка бийликтер аркылуу тапшырып коюңуздарды мен силерден өтө суранам. Себеби а кишилер татыктуу деп ойлойм. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, 30 жыл мурдакы алган Конституциябыз чоң сыноолордон өттү. 3 жолку мамлекеттик төңкөрүш, ошол төңкөрүштүн убагындагы жана андан кийинки реакцияларда Кыргыз мамлекет болбой калды. Это не состоявшееся государство деген. Түндүгүн бир жагына бир мамлекетке, түштүгүн бир мамлекетке берип коелук деген бизди шынны кылган сөздөрдүн бардыгы тең суу кечпеген, ишке ашпаган сөз экендигин мына Кыргыз эли, Кыргыз мамлекети дагы бир жолу тактап койду. Башкыбыздан өткөн кыйынчылыктар, 3 жолку өткөн кыйынчылыктар мамлекеттин фундаментине зыян келтирип, жаракка жасаган жок. Тескерисинче, ошол өткөн окуялар биздин мамлекеттин фундаменти күчтүү экенин, ушул мамлекеттин фундаменти туура түзүлгөн экенин, ошол окуялар дагы бир жолу тактап, тастыктап койду. Мындан ары ушул мамлекеттин фундаментин, ушул мамлекеттин пайдабалын кайра эле текшере берүүнүн менимче кереги жок. Мындан ары ошол мамлекеттин бекемдигин, ошол мамлекеттеги жашаган элдин биримдигин андан ары дагы чыңдоого иш жүргүзсөк менимче туура болот деп ойлойм. Президент, жогорку кеңеш, сот системасы жана башка органдардын бардыгы тең мамлекет үчүн, эл үчүн иштеш керек. Азыр президенттик башкарууга өткөндөн кийин парламенттин ролу өтө төмөн болуп кетти дегенге, урматтуу депутаттар, бүгүнкү иштеп жаткан мен кошула албайм. Силердин бардык функцияңар сакталып калды, чындыгын айтканда. Кеп ошол функцияларыңарды туура аткара билүүдө гана турат, туура пайдаланып билүүдө гана турат. Силер, урматтуу депутаттар, мен дагы өзүм парламентке, силердин кемчилдигиңерге капа болом, ийгиликтериңерге кубанам сыртыңардан туруп. Силерге мен дайыма ийгилик каалаган кишимин. Силер эл өкүлүсүңүз. Президент шайланып келген бир киши болсо, силер 90 кишисиңер. Элдин ишеними менен келген кишисиңер. Силердин күчүңөр, силердин кудуретиңер, силердин сөзүңөр элдин калың атмарына жете турган элсиңер. Эл менен бирге болгулу, мамлекетибиздин биримдигин чыңдагылы, мамлекетибиздин келечеги үчүн кызмат кылсаңар, силерди эл өзү баалап алат. Кандай иштеп кеткендиңер жөнүндө 5 жылдан кийин итогуңарды ошондо көрөсүңөр. Конституция күнүбүз кут болсун.
майрамыңыздар менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул 30 жыл мурдакы кабыл алынган конституциябыз, ошондогу коюлган принциптер, эң негизги принцибибиз бул Кыргыз мамлекети, бул республика. Себеби мен 1-2 жылдан башка ой пикирлерди уктум, мындагы өзгөртө койбойлугу башкача кылып дегендей. Менимче ал туура болбойт. Кыргыз мамлекети республика боюнча кала бериш керек. Бул негизги принцип. Кыргызстанда эң негизги бакыт бул демократиялык бакыт. Кыргызстандагы эң негизги бакыт бул Кыргыз мамлекетин дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин арасына кошуу. Ал эми Кыргызстандагы жашаган бардык улуттардын, Кыргыз эли башында турган бардык улуттардын биримдигин мындан ары чыңдоо. Мен бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Конституция күнү кут болсун. Ушул Конституция күнү биз үчүн узак жылдар бою майрам болуп кала берсин. Рахмат барыңыздарга.